өзүм баягы журналист болууну кыялданчумун, бирок мен башка кесипке тапшыргам да, но журналистти дагы мен өзүмдүн хоббим катары алып кетким келет. Гүлсина Даулатбекова учурда 19 жашта. Ал студент болуу менен бирге бир нече долбоорлордун да катышуучусу. Медиа кыздар академиясына Жалал Абад боюнча тандалган 37 кыздын бири. Жаштайынан журналист болууну самап, бирок башка кесипке багыт алганы менен учурда академияда көксөгөн кыялы боюнча да билим алууда. Айтымында долбоордун алкагында контент жаратуу, социалдык тармактар менен иштөө сыяктуу журналистиканын бир канча сырларын үйрөнүүдө. Ошол окууларды окугандан кийин 300 подписчик болсо, азыр 700дөн ашып калды да. Анан ушул тармакта мага көп жардам берди десем болот. Еще дагы мага плюс жактары аябай көп болду. Өзүм баягы журналист болууну кыялданчумун, бирок мен башка кесипке тапшыргам да. Башка кесипке тапшырып азыркы учурда университетте окуйм, но журналистти дагы мен өзүмдүн хоббим катары алып кетким келет. Журналист дегенде мындай, ошол журналист болуунун этикасы кандай болот, кантип алып жүрүү керек, кантип суроо берүү керек адамдарга, өзүн кайсыл тараптан өнүктүрүү керек, ошол жаатында сонун билимдерди алып атабыз. Медиа кыздар академиясында Гүлсина сыяктуу облуста 37 кыз бар. Алар бүгүнкү адам укуктары күнүнө карата аял заты бардык жерде кербенин уюштурушту. Анда бизнесте, кесипте, спортто ийгилик жараткан лидерлердин мисалында айымдарга, кыздарга кеңеш, дем берүүнү көздөшкөн. Мында күч түзүмдөрү жана укук коргоо органдары да чакырылган. Иш-чарада ар бир конок менен суроо жооп уюштурулуп, кызыктуу оюндар менен коштолду. Стереотиптер өзүңүздүн жашооңузда болду беле? Медиа кыздар академиясында окуп жаткан кыздардын дээрлик баары эле кесиби боюнча башка тармак ээлери. Бирок жүрөгүндө журналист болууну самагандар. Учурда долбоордун биринчи этабы жүрүүдө. Жакынкы арада катышкан кыздар иргелип, экинчи этап башталат. Анда 9 кыз тандалып, ар бири журналистке тиешелүү техникалар менен камсыздалат. Контракт негизи 1 жылга, бул иш-чара 1 жылга журналисттерди окутуу. 1 жылдан кийин биздин негизги максат ушул бүгүнкү 37 кыздан 4 эле кызды чыныгы журналистикага үйрөтүп алып чыгуу болуп саналат. Сентябрь айында башталган долбоор. Кийинки жылдын сентябрында биз 37 кыздан 4 кызды тандап, журналистика багытын терең үйрөтүп алып чыгабыз. Мен баягы ушул Жалал Абадтагы мугалими болгон үчүн ар бири менен индивидуально иштешкенге аракет кылып атам да. Мисалы ар бири өзүнүн айылындагы баягы болуп аткан окуяларды ар тараптуу сунуштап, кээ бири болсо баягы каармандарын мага жөнөтүп, ушуну тартсак болобу, менимче ушул коомго кызыктуу окуя болуп бере алат, жаңылык болуп бере алат деп сунуштарды айтышып атат да. Медиа кыздар академиясы долбоору быйыл февраль айында негизделген. Долбоор өлкөнүн ар бир облусунда ишке ашып, жалпы 200дөй кыз окуп жатат. Экинчи этапта 63 кыз тандалат. Алар анда өздөрү контент жарата башташат. Ал эми 3-этапта 28 гана кыз иргелип, аларга дагы да журналистиканы тереңдетип үйрөтүү менен бирге бизнес жаатынан да билим берилет. Долбоордун башкы максаты кыз келиндерди колдоо жана медиа тармагында айымдар боюнча маалыматтарды жайылтуу. Ушул 250 кыздын арасынан биз 63 кыз тандап алабыз. 63 кыз менен көбүрөөк иштешебиз да, аларды Бишкекке экскурсияларга алып барабыз. Ал жакта кантип контент жаралат, анан канча убакыт кетет, канча киши иштейт ал контенттин үстүнөн. Андан башка дагы бардык керектүү жабдууларды беребиз кыздарга. Мисалы үчүн видео тартканга, монтаж кылганга компьютер керек, же подкаст жазганга петличка, диктофон керек. Ошонун баарын биз тараптан камсыздап беребиз. 2020 май айындагы статистика боюнча Кыргызстанда маалымат жана байланыш тармагында эмгектенгендердин 35%-ын айымдар түзөт. Ал эми 6 ай мурунку расмий маалыматка ылайык өлкөдө ишкерлик менен алектенгендердин 30%-ын кыз келиндер ээлейт. Бул көрсөткүч күндөн күнгө өсүп жатканы айтылат. Бибисара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.